Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек араларында орун алган куралдуу кагылышуунун кесепетинен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкери лейтенант Сулайманов Мухтар Мырзакеевич душман чабуулунан каза тапты. Мухтар Сулайманов 1997 жылдын 27 декабрында Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айылында туулган. 2004 жылы Гүлчү айылындагы Муса Адышев атындагы орто мектептин босогосун аттаган. 2013 жылы Бишкек шаарындагы номер 66 мектеп гимназиясында 9 класста аяктап, ошол эле жылы Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскердик лицейине окууга тапшырган. 2021 жылы Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы Советтер Союзунун маршалы Буденный атындагы аскердик академиянын байланыш адистигин аяктаган. Мухтар Сулайманов 2022 жылдын 16 сентябрында саат 13:30 чамасында Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш болгон Паскарык айылында тажик баскынчылары менен болгон салгылашууда душман минометунун огунан жараланып, баатырларча курман болгон. Антына бекем туруп, өлкөсү үчүн өз жанын берген Мухтар Сулаймановдун үйлөнгөнүнө болгону 2 ай гана болгон болчу. Мухтар Сулаймановдун сөөгү 18 сентябрда өзү туулуп өскөн Алай районунун Гүлчү айылында жерге берилди.